Мээге терс таасирин тийгизген 10 фактор. Адам баласынын бардык суроолоруна жооп берүүчү эң маанилүү органдын бири мээ. Мээнин иштешине залакасын тийгизген факторлор булар: уйкунун жетишсиздиги. Бардыгыбызга белгилүү бул көрүнүш глобалдуу проблемалардын бири. ДСУнун чечими менен акыркы 100 жылда адам баласы орточо эсеп менен 20% аз уктай баштады. Уйкуну жөнгө салбаса, бара-бара мээнин ар кандай бөлүктөрүндөгү фазаларынын бузулушу менен уйкусу азайып, акырындан кичи моторикасы бузула баштайт. Убак-убагы менен уктабасаңыз, мээңиздин клеткалары акырындан өлө баштайт. Эртең менен тамактанбай коюу адамдын бир күнкү жумушка болгон жигердүүлүгүнө терс таасирин тийгизет. Анткени сахардын азайышы менен сиздин бир күнкү мээге пайдалуу заттардын келиши кыйындайт. Бекеринен эжекелерибиз жок дегенде эртең менен конфет жегиле дебесе керек. Ашыкча шекер. Таттуу жеген жакшы, бирок өз өлчөмүнөн ашыкча болсо белоктун жана организмге керектүү заттардын келишине тоскоолдук жаратат. Ошондуктан ашыкча колдонбогонго аракет кылыңыз. Стресс катуу психоэмоционалдуу чыңалуу нейрондордун ортосундагы ажырымга келип, болуп жаткан нерсенин себебин түшүнүүгө тоскоолдук жаратат. Сиз ойлогондой болбой нерв болсоңуз, эс тутумуңуздун начарлашына жана интеллектуалдык потенциалыңыздын азайышына алып келет. Андыктан сабырдуу болуңуз. Уйку келтирүүчү дары-дармектер менен чөптөр. Дары-дармек чөптөрдү колдонуу эс тутумуңузду азайтып, амнезияга чейин алып келиши ыктымал. Ошондуктан алыс болгонуңуз жакшы. Тамеки чегүү. Тамеки чегүүнүн терс жактарын айтканда эле биринчи оюбузга өпкөдөгү кара тактар, тиштердин саргарып бузулушу келет. Бирок ал мээнин кан тамырларын ичкертип, Альцгеймер оорусун козгошун көптөр билбесе керек. Күн нурунун жетишсиздиги. Күн нурунун жетишсиздиги адам баласынын таанып билүү жөндөмдүүлүгүнө түздөн-түз таасирин берет. Биринчиден, күн нурунан алынган ультрафиолет кан айланууну жакшыртат. Экинчиден, күн нуру серотиндин жакшы иштешине себеп болот. Ал өз кезегинде адамдын жакшы маанайда жүрүшүнө өбөлгө түзөт. Суунун жетишсиздиги. Суунун жетишсиздиги мээнин көлөмүнүн азайышына алып келип, жумушка болгон жөндөмдүүлүк азайып, көп маалыматты сактоо кыйынга турат. Изилдөөчүлөр күнүнө 2 литр ичүүнү сунушташат. Ашыкча маалымат. Көп маалыматты сактоо мээге көнүгүү болот деп ойлойбуз. Чындыгында андай эмес. Анткени кайсы бир маалда мээ маалыматты өздөштүрө албай, эсибизде калбай калышы ыктымал. Андыктан бардыгы өз өлчөмү менен болгону жакшы. Көп даректүүлүк. Маалыматты кабыл алуунун башка дүйнөсү бул адам баласы бир эле учурда көптөгөн маалыматка ээ болушу. Жыйынтыгында бири да мээге жакшы сиңбей, эс тутум мындай нерсеге көнүп калат. Маалымат үстүртөн кабыл алынып, бир нерсеге кунт коюп жасоо күндөн күнгө урулуп, бир иш менен алектенүү кыйындайт.